сабагыбызга өтөбүз машалла. Өзү биз көп вакыттарда сыйкыр дегенибизде бул арабтын сөзү экенин унутуп калабыз. Сыйкыр бул өзү сыхыр, же болбосо субхана байлап алуу сыяктуу сөз маани берет. Бирок айтайын деген нерсем, кара сыйкырдын же болбосо кара дубалардын көптөгөн түрлөрү бар. Адамды окутуу дайымтакай бул жиндердин эмеси менен болот. Жиндердин кызматкерлери аркылуу болот. Же болбосо шайтандын, иблистин алейхи лаана, Аллахтын наалатагы болсун, ошонун аскерлери тарабынан болот. Кара дубаны кылган адамдар кандай болот? Биринчиден, кара дубаны же болбосо сыйкырлаган, адамды башын айлантып окуткан адамдар, окуп аткандар. Алар өзлөрүн көз ачыкмын, парапсихологмун деши мүмкүн. Бирок алар чынында шайтандын аскери болуп эсептелет. Шайтандын кол алдындагы кадимки эле кызматкерлер. Алардын иштерине жин шайтандар кирип, ошол адамдарга өзлөрүнүн сыйкырларын үйрөтүшөт. Же болбосо алар эч качан өз алдынча эч нерсе кыла алышпайт. Ошол мезде бул алардын кылган амалдары ширк болмой, же болбосо Кудай Таалага шек келтирүү даражасында болот. Демек, аларды Кудайга шек келтиргенден кийин биз аларды капыр деп айтабыз. Мусулман эмес болуп эсептелет. Эгер алар намаз окуган болсо дагы, ажылыкка барган болсо дагы, эгер садака, зекет берип аткан болсо дагы, эгерде алар Аллага ширк келтирип аткан болсо, же болбосо Алладан башкадан жардам үмүт кылып, мисал алса дейли, арбактардан, ошондой эле жылдыздардан, ошондой эле башка дагы бир көзгө көрүнбөгөн нерселерден жардам тилеп аткан болсо, аларды биз некен ширк кылуучу, же болбосо капыр деп айтабыз. Эгерде алардын амалдары ушул адамдарды бузуу деңгээлинде болсо, же болбосо бирөөнү бирөөнүн ажыратуу, Алла Таала некен айтып атат. Аларга биз дейт эркек менен аялды бузбоого өкүм кылдык дейт. Демек, алардын эң чоң нерсеси бул кара дубада эң чоң мындай карасаң билинбеген эле нерсе, эркек менен аялды ажырашып кетиши. Бирок алардын эмесинде, көз карашында бул эң чоң иш болуп эсептелет. Бир үй бүлөнү талкалап салуу жин шайтандар үчүн, же болбосо ошол кара дубалгандар үчүн аларга даража берет. Даражасы көтөрүлөт. Канча үй бүлөнү бузган сайын ошончо алардын даражасы көтөрүлө берет. Демек, ошол кара сыйкыр кылуучулар биринчи ширк кылуучулар, же болбосо капыр болот экен. Экинчиси, алардын кылган амалдардын баардыгы тең шайтандардын үйрөткөндөрү менен болот экен. Мисалы, эгерде мындай турган болсоң, бир кукланы алып, ошонун ичинин ортосуна адам түшүнбөгөн сөздөрдү жазып, цифрларды жазып, ошол кезде көздөрүнө жана ийнелерди, дагы бирдемкелерди салып, ар бир адамдын ошол куклага сайганда дагы именно боордун өзүнө сайып, же болбосо бөйрөктүн өзүнө сайып, мындай айтканда точный кылып аткан нерсеси ушундай. Мисалы, бирөөнү окутам деп турган болсо, мындай айтканда заказчик анан заказды аткаруучу болот. Заказчик деген бул ошол адамды окуп бер деген адам болот. Ошол барат дагы айтат, эмне кылайын десе, некен аны дайыма башы ооруп турсун дейт. Же болбосо үй бүлөсү бузулсун деп заказ бергенден кийин, некен ал адам ошол биз Кудай сактасын, наузубилла, некен бир нерсебизди апарат, сүрөтүбүздү, же кийимибизди, же бир тал чачыбызды, же бир тал сакалыбызды апарат. Же болбосо тырмактарыбызды алып барат. Мындай айтканда бир кесине, бир сенден бир кичинекей бир нерсени апарып, анан экөөнүн ортосуна койгондо, ошого жинди коюп, жана иттер бар го, иттер. Ошол сыяктуу кээ бир шайтан шайтандар, жиндер экөө бирөө шаятин чектен чыккан, баардыгы тең жин болуп эсептелет. Чүнкү алар келет дагы, Кудай сактасын, ошол жерде бирөөнү окуганбыз, ошонун жанына келип туруп, сиз менен бизди карайт. Кийин биздин жаныбыздан кийин барат, кайра бар айтат экен. Мында мындай нерсе бар экен. Үй бүлөсү менен ынтымактуу экен, момунча акча табат экен, моундай кылып жашайт экен, мындай экен.
dindar eкен, dinsiz eкен, момундай иши бар экен, момундай кылат экен деп эмне кылат экен? Айтат. Мына ошону айтканда тиги жин ана ошого жараша эмнеге жанагындай бир формула чийип берет. Же болбосо дайыма кыйналып туручу, же болбосо өлүмгө, же болбосо мындай айтканда жанагындай бир жаман акыбалга алып келүүчү нерселердин баарын чийип, үйрөтүп, баягы адамдын акылына эме кылып, кулагына шыбарап, же болбосо көзүнө көрүнүп, ак сакал болуп, же болбосо колдоочу катары көрүнүп, эмне кылат экен? Аны ошондой нерсени үйрөтөт. Үйрөтүп туруп, анан кийин субханалла сыйкырды кылып туруп, ошол баягы келген сыйкыр жинге келет да, ошол келип туруп бизге ичибизге субханалла ошо жин шайтан кирип, Кудай сактасын баарыбызды, эмне экен? Ошо кара дубанын биринчи эмеси аламаттары башталат. Ханафи алымдардын көз карашы ар кандай. Бул жердечү, бирок айтайын десем, эгерде бир жери окуй турган болсо, мисалы ден соолук эле десе, ден соолук эле зыян берет деп айтат. Эгерде үй бүлөсү десе, үй бүлөсүнө эле зыян берет деп айтат. Эгерде субханалла мисалы иш аракеттерине токтоп калсын, иши жүрбөй калсын деп окуткан болсо, ошо иш эле жүрбөй калат деп субханалла алымдар айтат экен. Бирок негизинде көпчүлүктөр айтат экен, жок дейт. Ошол каны сыйкыр болуп турган болсо, 4 нерсе бузулат. Мен дайыма айтып келем ошондочу. Үй бүлөсү бузулат, ден соолугу бузулат, психологиясы бузулат, анан иш аракеттерин баарын токто, иши жүрбөй калат. Мына ушул 4 нерсени сыйкырчылар 4 нерсе менен мындаган адамдарды дубалайт экен. Биринчиси топурак менен, экинчиси суу менен, үчүнчүсү от менен, төртүнчүсү аба менен. Мына ушул 4 нерсе менен, ушул 4 нерсени жердеги 4 нерсени колдонот дагы, эмнеге ошо менен. Жиндер учуп жүрүүчү, сойлоп жүрүүчү, басып жүрүүчү, айбан кейпинде өзлөрүнүн аламатында болот деп эсептейбиз. Ошолордун эмнекен кайсысы бар? Мисалы алса, топурак менен боло турган болсо, ал үйлөрдүн түбүнө чачып кетиши мүмкүн. Чачканда ошону тепсей бересиң, ооруй бересиң. От менен боло турган болсо, ийнелердин баштарын күйгүзүп, бир нерсеге сайып кетиши мүмкүн. Бизде Кыргызстанда ушул аябай көп. Көпчүлүктөр мага ийне алып келишет, устаз муну табам деп. Качан окугандан кийин, тазалангандан кийин ал адамда аламат пайда болот. Ал уже мындай айтканда тиги баш ийбей калганда ошо сыйкырды өзү эле көрүп таап алат көпчүлүктөр үйлөрүнө. Эми кээ бир адамдар айткан түшүндө көрөт деген бар экен, бирок түшкө шайтандар кирет. Ошол себептен мисалы алса, сонун эле досуңду же тууганың душман көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошол себептен түшкө кирген нерсеге ишенбейбиз. Түшкө жанагындай бир адам кире берсе, ушул сени окутту дей берсе, анда ишенбейбиз. Мына үчүн эле субханалла ал жерде далил керек. Мисалы сен бирөө окутту деп айтса бирөө, ошол адамдын далили болуш керек. Мен дайыма айтам, 4 адам далилге катар келиш керек. 4 күбө болуш керек. 4 эркек айтыш керек. Баландай сен окутуган мен көрдүм. Бирок 4 тең сүйлөшүп албагандай болсун. Мынекен 4 тең такыба болуш керек. Эгерде 2 айтып келсе, экөөнү шарият жаза берет. Жалганчы деп. 3 айтып келсе ойлонот. 4 айтып келсе сахих болот. Эгер 4 күбөң жок болуп туруп, бирөө мен баланды окуп салыптыр, баланды ай көзү ачык айт десе, анда сен дагы субхана күнөөкөрсүң, тиги да күнөөкөр болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Демек, ушундай келип туруп окумаганда адамдар жана аламаттар башталат экен. Эми жана башында айткандай, кимдер заказ берет, мисалы, окугандар түшүнүктүү болгон, капырлар экен, шайтандын аскери экен, белгилүү болду. Анын бара турган жери тозок экен, болду. Ошо. Эми ким адамды окутат десе, биринчиден субханалла, ал адам жахил болушу мүмкүн. Кудайдан коркпогон, Кудайды тааныбаган. Кудай деши мүмкүн, бирок Кудайдан коркпойт. Экинчиси өтө көрө албастыгы, ичкүйдүүлүгү өтө зор, күчтүү болгон адам. Сага болгон жек көрүшү, сага болгон субханалла ушундай ичкүйдүүсү өтө улуу болуш керек алчы. Ошондой деңгээлде болгондо мынекен сага бар ушуну өлтүр дейт экен да, өлтүрүү кереги жок мага. Дегенде мынекен ошол адам окуганга барат экен. Үчүнчүсү субханалла же ал тозоктон же бейиштен коркпогон болушу мүмкүн. Мен биринчиден эле бир айтайын деген нерсем, субханалла ушундай деңгээлдеги адамдар эмне кылат экен? Окутат экен. Деңгээли өтө төмөн адамдар. Мен дагы бир сабакта айттым эне. Силерди мисалы алса кармап алдыңар. Айтпечи болсун. Кармап алдыңар бирөө сыйкырланган адамды. Кармап алдыңар. Эми эмне кылыш керек десе, субханалла, шариаттын өзүнүн соту бар. Бирок башкача жагына келгенде, мисалы алса, биздин гумандуу болгон себебинен биз эч нерсе кыла албайбыз. Болгон нерсеси аны кечиргенден башка. Шариатта болсо бөлөк болот.
Эми эгерде ошол адам кармалган болсоңуз кечириш керек. Эмне үчүн кечириш керек деп айтсам, мен айтам, анткени анын бара турган жолу белгилүү уже. Кайка барат ал? Тозокко барат, бүттү. Ошол себептен силерди окуткан адамга көңүл бурбашыбыз керек экен. Аны өз жайына коюп, ал тескери дуа кылышыбыз керек, машаллах. Эми мындан айыкса болот экени белгилүү болду. Куран жана хадистин негизинде Алла Таала Куранды бизге шифа ретинде жеткен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйрөткөн кайсы дуаларды окуш керек экен, кантип сактанып жүрүш керек экенин айткан. Демек, мындан айыкса болот экен. Эми ошонун бирөөсү бул адамдарды бири-биринен ажыраштыруу сыйкыры, же болбосо шайтандарга эң жакканы. Белгилүү хадисте, же болбосо белгилүү жакшы хадисте, Дабил Сахихте айтат, шайтан өзүнүн тактысында отуруп, өзүнүн балдарын чакырат. Ар биринен сен бүгүн эмне кылдың деп сурайт. Баягы айтат, мен бүгүн бирөөнү өлтүрттүм дейт. Сен жакшы иш кылыпсың, мындай тур дейт. Сен эмне кылдың десе, айтат экен, эки кошунан уруштурдум. Дагы бирөөсү, сен эмне кылдың десе айткан, мен ушундай бирин алдаттым, уурдаттым деп ар кандай жаман амалдарды айтышат. Мына ошол мезгилде бирөөнөн сурайт, сен баласына сурайт, сен эмне кылдың десе, мен бүгүн бир эркек менен бир аялды экөөмөн уруштуруп ажыраштырдым десе, дейт. Мына бул чыныгы менин балам ушул экен. Чыныгы балам ушул. Эң жакшы иш кылган ушул деп аны оң жагына отургузуп алат дейт. Де болсо шайтанга үй бүлөнү бузган жагат экен. Ал эми Алла Таалага болсо бул амал жакпайт. Талакты уруксат берди, бирок эмнекен жактырган жок. Биз пенде экенибиз билип Аллах жактырып берди. Болбосо эмнекен биз баары күнөөкөр болуп калмакпыз. Демек, качан ошол экөө бири-бирин ажырашканда шайтандар кадимгидей тойлойт экен ошол үйгө кирип алып, мындай айтканда. Демек, ошол ажыраштыруу сыйкыры кара дуасы кандай болуп жүрөт. Бир дагы нерсе айтышыбыз керек. Ошол сыйкырлаган адам, кара дуалаган адам, ошол эле дуалаткан адам экөө тооба кылбаса, Алланын алдында тозоктон башка орун жок. Мен да кээ бирлерди чакырат элем, мисалы, жанакындай бар, араңарда деле болуш керек, билбей эле кылып алган. Күйөөсүн мисалы башка аялдарга барбасын окутуп койгон. Кээ бир эркектер бар, өзүнүн аялын мага баш ийсинде окутуп алгандар бар. Кээ бирлери тийбей атса, бир кыздар тийбей атса, ошол кызды мына башын айлантып өзүнө алып алгандар бар. Шоколад берип, жана окутуп, сокутуп, сумага ошондой тооба кылыш керек тургандар. Ким ушу менен өлүп кете турган болсо, ушундай акыбалда, анда ордуңар өтө оор, азаптуу от болот. Ошол үчүн бул дүйнөдөн эле азыртан эле тооба кылып, экен Аллага таянып, ким ошол сыйкырды каяка каткан болсо, барды үйүңөрдө коюп койгонсуңар. Кээ бирлери ийнелерди субхан жанакындай күйөөлөрдүн костюмдарын алып койгон, кээ бирлери жакаларына тигип койгон, кээ бирлери дагы бир нерсе этип койгон, катып турат, силер билбейсиңер. Мына ошол нерселер субханалла болгон болсо, тооба кылсын. Тооба кылып, Кудайдан коркуп, бул нерсе кайтсын. Кээ бирлер келиндерин окутуп жүрөт, баласын ысытып берейин деп. Кээ бирлер кайненелер жүрөт, күйөө баласын кызын ысытып берейин деп. Жок, ушунун баары арам. Бизде шариятыбыз оригиналдуу. Же болсо эч качан бирөөнү анын укугу жок эле, же болсо анын каалоосу жок. Башын айлантып ошол сүйдүрүп салуу деген нерсе жок. Бизде субханалла мынекен көзгө көз, тилге тил, жүрөккө жүрөк дегендей, субханалла бири-бири менен жакшы көрүп, кадимгидей жактырып, мен буга тием деп кыз айткандан кийин, анан мынекен нике башталат. Ага чейин субханалла болбойт. Туура болдубу? Биздин динибиз ушундай. Динибиз субханалла мамилеге аябай көңүл бурат. Мамилеге абдан көңүл бурат. Силер менен биз эмес, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзү көңүлгө маани берген. Мамилеге өтө көңүл берген. Жакшы көрүүгө, сүйүүгө өзгөчө мамиле кылган. Ушундай нерсе. Эгер бирөөнү сүйүп калган болсоңуз, айткыла деген. Айткыла. Эмне үчүн эле бул айтылыш керек экен. Жакшы көрүп калгандан соң. Мен сизди Аллах ыраазы үчүн жакшы көрөм мисалса. Мен сизди сүйүп калдым деген нерсе. Бирок эми бул нерсе барып эле любой айта бере турган нерсе эмес. Авалги субханалла өзүнүн чегинде мынекен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткыла деген экен. Бирок айтайын деген нерсем мынекен эч качан бирөөнү заставить этип же болбосо анын эмесине, каалоосуна каршы кылган күнөө болот. Демек, эми адамды бири-биринен ажыраштыруу үчүн
Сыйкырда арабча сихр тафрик деп айтабыз. Бул сыйкырдын түрү үчүн адамдар арасындагы мамилелердин сүйүүдөн жек көрүүгө чейин тез өзгөрүшү. Сүйүүдөн бүгөчө бул үй бүлө аябай ынтымактуу болуп турган. Бүгүн эле субханалла биринчи бул эркек эмес, аял. Аял киши өзүнүн күйөөсүн жаман көрүп баштайт. Же болсо аны менен жашагысы келбей калат. Бул абдан көп кылынган иштер. Деген биринчиден туруп туруп эле сопсон үй бүлө 3-4 балаң бар, 5 бала, 6 балаң болсун мисалы алса. Эмнекен ошол күйөөсүнүн бир нерсеси жакпай баштайт. Жыты жакпашы мүмкүн, сакалы жакпайды, жүргөндө. Бирок сен бай да, ошол эркек бай да болушу мүмкүн. Бай. Колуна бар нерсе бар. Аялын алтынга бөлөп салган болушу мүмкүн. Кайын журтун укмуш кылып салган болсун. Укмуш только өз керек болсо өзүнүн туугандар менен катышпай, только аялынын тууганы менен катышып жүргөн болсо дагы, бүт жагы идеальный аял тарабы болсо дагы, ошо аял киши экен күйөөсүн жек көрүп баштайт экен. Ошо сүйбөй атат, андан качат. Биринчиси анын жыты, анын түсү, анын кылган кыймыл аракети, ошондой эле субхана аны менен болгон төшөктөгү мамиле автоматически субхана жек көрүп өтөт. Же болбосо эмнекен жанында жаткысы да келбей калат. Качып баштайт өзүнчө, ооруп атам деп баштайт. Бирок ошо окутулган аялдар чындыгында көпчүлүгүндө өзүнүн баягы жыныстык жактан же болбосо эмнекен аял киши оорукчан болуп баштайт. Киста, биомол, же болбосо субхан күйөөсү жанына жологон мезгилде, же болбосо катуу өзүнүн көңүлүнө каршы дагы кошулам деген болсо дагы эмнекен ушунчалык катуу ооруну сезип баштайт. Ошонун себебинен качат. Ушундай болуп баштайт. Кийин эмнекен эркекте боло турган болсо, эркек субханалла үйүнө келгенде башы ооруп башташы мүмкүн. Үйүнө кирип келатканда башы ооруйт. Түшүндү болдубу? Үйүнө келатканда эле уже башы ооруйт, ушу үйгө киргиси келбей калат. Аялын көрө турган болсо субханалла эмнекен соп-сонун дейли, супсу, бай, алима, өтө такыба, бир да жолу башка эркекти карабаган аял болсун керек болсо, эмнекен күйөөсү ошону жек көрүп баштайт экен. Эмнекен жүрөгүндө бир жек көрүү сезим баштайт. Ошондо жанакы айткандай эле анын жыты, анын өңү, анын кыймыл аракети, анын мындай образ, жашоо образы, жана ошондой эле аны менен кошулуу эмнекен бул өзү айтканда аны үчүн мындай жат болуп баштайт. Аны кылгысы келбей калат аны менен. Эмне үчүн кандай болот десе, бир жин бул аялдын бетине, бир жин бул аял эркектин бетине отурат дагы бири-бирин жек көрсөтөт. Көп убакыттарда аялдардын жатындарында отуруп алат. Көп убакытта эркектин башына отурат. Ошентип качан ошол аялдын жанына келгенде бел кубаты эркекте жоголот, аял кишинин субханалла суусу жоголот. Ошентип бири-бирине көрүнүп, жек көрүү башталат. Ошондо адам келбети жиркеничтүү болот жана айтып аткандай. Ошондой эле жөн эмес экен, кулактарга болгон эркек киши арыктап башташы мүмкүн, аял киши болсо шишип башташы мүмкүн. Көп эркектер ушундай болгондо өзүн карабай калат. Эмне кийип жүрөт, эмне жеп атат, кандай машинада жүрөт, эмне аны үчүн эмнекен кызыктырбай калат. Өзүн бактысыз сезип эле таарына берет, кечке эле таарына берет. Эчтеке болбогондо мисалы 20 жыл мурун сен менин кулагымды тиштеп алгансың деши мүмкүн керек болсо. 20 жыл мурун сен менин бутумду тепсип алгансың басып барат деши мүмкүн. Ошондон бери шайтандан жанакылы эрмей калсын. Денеде ар кандай белгисиз оорулар башталат. Бөтөнчө баш оору өтө көп. Билесиз, башта төбөсү ооруганы бар, көк желкеси ооруганы бар, эки каптал ооруганы бар, мына чыкый ооруганы бар. Бирок көп убакытта субханалла булардын көк желкелери тартып, эмеси менен шилиси менен кошо, шили деп коебуз го, мына шили менен кошо, эмнекен жанагындай бир кээбилер хандроз болот окшойм деп эле, эмнекен башына эле тегелетип калат. Тамак ичсе табити жок болушу мүмкүн, көп суу ичип калышы мүмкүн. Бирок эмнекен эч бир анын жанагындай бир диагнозу болбой калат. Көп убакыттар көбүнчөсүн эркектердин көз көрүүсү начарлап баштайт. Ошону менен бирге эле арак ичип кетүү, намаздар окулбай калат. Однозначно. Уже намаз автоматически токтойт. Намаз, мечитке баруу, керек болсо куфур сөздөрүн сүйлөп башташы мүмкүн. Ушундай нерсе. Бул нерсе бардыгына болушу мүмкүн. Сакал момундай сүннөт көйнөк кийип алган, бирок намаз окубай жүрөшү мүмкүн.
Kadimgidey janagıday толук денесин жаап жүргөн кийимди кийген аял киши болушу мүмкүн, алима болушу мүмкүн, бирок субханалла намаз окубай калат. Китеп Куранды ачтырбай салат Алла Тааланын өкүмү ушундай экен. Мына ушундай белгилери бар экен туугандар. Муну кантип субханалла ушундай менде кара дуба бар экен билиңер келсе, анда жакшылап эстеп алгыла. Бул бүткүл улама, бардык аалымдардын тажрыйбасы менен кылынган нерсе. Мен дайыма ушуну окуп, ушундай кылгыла деп айтам. Биринчиси 11 Фатиха окуйсуз. Сууга мындай сууну аласыз. Ниет кыласыз. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Деп тура ниет кылмай Алла, ушу менде болгон сыйкырлар баары чыгышын кабыл атам, я Алла, ушу амалды сенин өкүмүңдө кылып атам деп ниетти жаңыртыш керек. Мындай эмес, башкача да болсо болот, Анан 11 Фатиха, 7 Аятул Курси, Кул хуаллаху ахад сүрөсүн 11 жолу, Кул а'уду би раббил фалак сүрөсүн 11 жолу, Кул а'уду би раббин нас сүрөсүн 11 жолу окуп, сууга дем саласыз. Жакшы болот эгерде замзам болсо. Суунун эң жакшысы замзам да туурабы? Эгер андай болбосо, баардыгында суу болот. Табиттиги мисалы кайнаткан суу болушу мүмкүн, кайнаткан бирок муздаган деле боло берет. Эч нерсе жок. Ыхлас, машала өзүң эле кандай экен? 11 Фатиха, 7 Аятул Курси, Ихласты 11 жолу, Фалак сүрөсүн 11 жолу, Нас сүрөсүн 11 жолу окуп, дем салып, ошону бисмилла деп ичебиз. Ушуну 7 күн кылабыз, машала. 7 күнүн ичинде сиздин эң биринчи кускуңуз келиши мүмкүн. Ичиңиз шарыл өтүп кетет. Өтүп кетсе, анда автоматически Кудайым буйрса, сиз айыктыңыз 70%. Көп вакыттарда сыйкырдын көпчүлүгү жанында ичкенге болгон себебинен ушул болот. Ал эми эгерде сыртта болуп отурган болсо, бир күндай муну ичесиз, бир күн окуп жуунасыз. Анткени аба менен болгон болсо, көп вакыттарда шайтандар сыртта туруп басып калат. Bir gün içesiz, bir gün cunaz, bir gün içesiz, bir gün cunaz. Uşunu 7 gün kılabız inşallah. 7 günden keyin Kudayım nasip kılsa, siz uşul sıykırdan inşallah Allah'ın kallasını bir etiniyle Kudayım buyursun atken kutlasız. Ayalmanızda gayrı suyup kalasız. Görgüngere gelip kalat. Biroq bir şart, oşo ayal ökötek bir kılsın şunu. Siz okup beresiz maşallah. Biroq жакшысы бирөөнү окутпай, өзүңөр окугаңар жакшы. Макулбу? Бирөөнү окутпай. Үйлөгөндө дагы кичинен чамчап үйлөгөндө бул шилекей бар го, мындай кичине чачырасын. Бул шарт кылынган, дем салынганда ошо шилекей бир аз чачырасын деген дагы бар. Чачыраса түткүрүй беле макулбу? Ошондой эмес. Демек ушуну 7 күн кылабыз машалла. Кээ бирлериңерде кичине калып калышы мүмкүн. Ошо окутканда мисалы жүрөгүң оорушу мүмкүн, лакылдап, көзүң чыгып кетиши деп бул бир давлениең көтөрүлүп түшүп кетиши мүмкүн. Эми ал боло берет ал нерсечи. Айтайын дегеним мына анын алажы, анын кутулуусу ушул нерсе. Анан садака берип, такыбачылык кылганга аракет кылгыла. Ошондой шайтан келип уруш деп аткан болсо дагы, ошо аялың менен урушпаганга, күйөөң менен урушпаганга аябай аракет кылыш керек. Ушул амалды аял да кылса болот муну. Эгерде мисалы күйөөсү тоң моюнданып атат, көрүнүп турат. Кээ бир убакыттарда мисалы тески мисалы аял эле жек көрүшү мүмкүн, бир эркек жек көрбөйт. Кээ бир эркек жек көрүшү мүмкүн, аял жек көрбөшү мүмкүн. Ошол себептен мына ушул амалды ким кыла турган болсо, иншалла Кудайым буйрса, эмне болот экен? Мындан Кудай насип кылса, кутулат экен иншалла. Түшүнүктүү болдубу? Бул суроолорду мындай силерге мен шашпай түшүндүрүп берем. Университеттегидей эле. Алгезеп эгерде мисалы мен сабак берип турган болсом, ушул жөнүндө ушинтип түшүндүрүп бермекмин. Мен дагы көп нерсени айтпай койдум, арага силер молдо болбогон себептер. Эгер молдо боло турган болсоңар, мен азыр башкача түшүндүрүп бермекмин. Бул жалпы аввамын нас дейт, жалпы эле бүт бизге окшогон жөнөкөй илими жок адамдар үчүн иншалла мындай учебный пособие болуп эсептелет. Бирок бизди көрүп аткан баардык молдолор эгер ушуну окуп бере турган болсо, иншалла 40 күнүн ичинде ошол эле окуп эле бере берсе, бирөөнө дем салбай эле. Кээ бир молдокелер бар да, дем салбайт. Дем салганды жаман көрөт. Адамдар бирок бара берет да сен иман болгонуң себебинен. Ошон үчүн ушул айтып аткан
İhlas Fatiha'nı 11 jolu, Ayatul Kürsü'nü 7 jolu, İhlas'ı 11 jolu, Falak Suresi'ni 11 jolu, Nas Suresi'ni 11 jolu 5 litre bir su alıp gelip okup verip oşolar jönöt içine verse inşallah bir neçe vaktin içinde oşol üybüle oruna gelet. Janagı jindi olup ketkende de gerek bolsa inşallah oruna gelet eken. Molla olup ketmedi var mı? Maşallah. Birokçu, men neçin bunday tamaşalap aytaram? Antkeni siz menen biz barız ümmeti Muhammed'in ümmetiyiz. Ümmet bolgandan keyin bu açık ele sır emes, açık kitap. Bunu bar nezi Moldova gelbesingler gerek bolчу sizler. Emne üçin bilesizlermi? Eğer siz çınıgı Müslüman bolsanız, çınıgı takva bolganыңızda antin dünya, namazınız hiç kaçan kalbagan bolsa, orozоңуз hiç kaçan kalbagan bolsa, zikirleriңер hiç kaçan kalbagan bolsa, takvaçılık kılıp Kudaydan korkup жүргөн bolsoң, hiç bir haram iş kılbagan bolsoң, subhanallah, andan uyda oturup ele emelekini күнүгө эртең менен кечинде ихлас фалак 3 жолун окуп атып, өзүңдү коргоп, керек болсо шайтан уялып, же коркуп качмак бизденчи. Тилекке каршы ümmet алсыз болуп калдык. Ümmet алсыз болуп калдык. Биздин сүрөтүбүз калды мусулман деген. Биздин сүрөтүбүз мусулман, бирок жаныбыз капырдыкындай амал кылат. Азыр капыр динсиз адам кечирип койгула, динсиз, динди түшүнбөгөн адам. Вот жаусырында айтканда чыны капырлар кылган амал деле кылып атабыз биз. Ошолордун амалдары бизге жагымдуу көрүнөт. Ошолордун субхана жанагындай көчөдө жүргөндөгүлөрү, кармаш колгомаш үчүн ал биз үчүн мындай идеал катары көрүнүп калды. Алардын уятсыздыгы, алардын динсиздиги, алардын капырлыгы бизге мындай эталон болуп калды. Алардын кийимдери, алардын жашоо образы биздин жашообузга кирип кетти дагы биз мусулманмын деген атыбыз калды. Бирок мусулман атыбыз бар, бирок затыбыз башка. Ошол себептен азыр биз ооруп атабыз. Ошол себептен биз субханалла жашоодо кыйналып атабыз. Акыркы Мухаммеддин үммөтү ла илаха иллаллах жолса Аллах деп турган себебинен бул дүйнө тура берет. Качан акыркы Мухаммеддин үммөтүнүн бирөөсү Аллах деген адам бул дүйнө жок калганда, жолса ла илаха иллаллах деп жок калганда, мына ошондо субханалла бул дүйнөдө ошо жок болот. Биздин даражабыз ушундай, мусулмандардын даражасы. Биз менен кармалып турат дүйнө. Биз менен мусулмандар менен кармалып турат. Ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah айткан себебинен кармалып турат тугандар. Биздин даражабыз Аллахтан кадыр ушунчалык. Ушундай кадырлуубуз биз. Биз болгон нерсеси өз динибизден алыстап, башкалардын дининин туура деп кетип баратабыз. Дин деген бул жашоо, башкалардын жашоосу, пайгамбарыбыз кимди туурасыңар, кимди жакшы көрсөңөр, ошонун дининде болосуңар деген. Биз бузулган элдин аркасынан, бузулган субхана жанагындай бир идеялардын аркасынан ээрчип кеткен себептен биз ошолор сүйгөн сайын жашообузга субханалла күндөн күнгө сыноолор, проблемалар, дагы бирдемелер барды. Онда жанагындай мурун мындай бир булак болуп акырын кирип аткан болсо, азыр дарыя болуп жашообузга кирип кетти. Ошол себептен келе деп аткан ушул экен, эй, Мухаммеддин үммөтү, кел Мухаммад жашагандай жашайлы. Келе Мухаммад көрсөткөндөй жашайлы. Келе Мухаммад алейхиссалам жашагандай ошон жашоо образын жашоолап келели. Биздин ата бабабыздын баардыгы тең ошол мен Мухаммеддин үммөтүмүнден Мухаммедке окшоп жашап келген себебинен бир уч эл 2 миллиондун тоонун текесине апарып туруп кырып салгандан кийин дагы мына калганыбыз ушунчабыз дагы. Тоонун этегине апарып турупчу, сөйөк деген каргашал жерге апарып турупчу, кырып салгандан кийин дагы калдык. Турасыңар мынакей. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени биздин иман, ишеним күчтүү болгон себебинен ушундай болгон. Ушунчалык күчтүү мындай бир суунун этегинде балык быкып мына ушундай көп турса дагы ошондо ушул адалбы же харамбы деп күмөн кылышып, арасында молдолордун баарын биринчи өлтүрүп салганда, элдин баары эмне кыларын билбей калган мезгилде ошол балыкты жеп өтүп барып ачкадан ар жактан кырылган. Болсо балык адал эле болчу. Бирок ошону некен биринчи образованный адамдын баарын кырып салган себебинен субханалла ушул даражага келген.